азыркы Кытайдын биринчи тарыхый архивинде 500-дün тегерегинде Орто Азия элдеринен келген Чагытай тилинде жазылган каттар сакталып турат. Ошол Циндао учурунда жазылган. Азыр менин колумдун астында 1750-жылдардын аягында кыргыз урууларынан бул жер жазылып турат. Кыргыз урууларынан кайсы уруу дегенде Кошчу экен, Хошчи деп турат. Кошчу Айман, Хошчу уруусу Урут бийи Нарбото Ибайдулла Мырза дейт. Мундуз Айман дейт. Мундуз уруусунун бийи Берик дейт. Андан кийин Чирик уруусунун бийи Жомот деген окшойт. Андан сырткары Карабагыш уруусунун бийи Шамак турган жерден элчи келди дейт. Бул жакта элчилердин аттары жазылып атат. Анан атайын элчилер келип, бул жакта кандай маселе боюнча эмне маалыматтар менен келгендиги айтылат. Кыргыздардан дагы ошол Чагытай тилинде жиберилген каттар бар, бирок көп эмес. Мен бүгүнкү күндө бир 3-4 кат көрдүм, кыргыз урууларынын бийлери жазган. Мисалы, ал кезде түндүк кыргыз урууларында Маматкул бий жөнүндө көп айтылат. Анан түштүк кыргыз урууларынан келгенде, мисалы, Ажы бий учурунда көп каттар жазылган экен. Андан сырткары да көбүнчө кыргыздар жазуу түрүндө эмес, ооз-эки түрүндө жиберген экен да, ооз-эки түрүндө маалымат жөнөткөн экен элчилер аркылуу. Анан элчилер барып айтып барганда, алардын айткандарын угуп, алар манжур тилине которуп, манжур тилинде сактап коюшкан. Азыркы күндө кыргыздардан барган көбүнчө маалыматтар ошол манжур тилинде сакталып турат да.